Назира Айтбекова чай куйбайм, төрөбөйм деген аялдар кайдан чыгарын айтты. Белгилүү теле алып баруучу Назира Айтбекова учурда чай куйбайм, төрөбөйм деп атчу айкырык салып жаткандар кайдан чыгарын Facebook баракчасына жазды. Чай куйбайм, төрөбөйм, өз билгенимди кыламды, сүйүүдөн запкы жегендер, эркектен кордук көргөндөр, эркектерди кабыл алгысы келбегендер айтат. Сүйгө туңгандар, турмушта бактылуулар, эркекти кабыл алгандар, жакшы көргөндөр тим эле чарк айланып, түрлөнтүп тамак жасап, төрөгүсү келип турат. Анткени каалайсыңбы, каалабайсыңбы, жаратылышыбыз ошондой. Мээрим, сүйүү толуп турат аялда. Эгерде биздин коомдо чай куйбандардын үнү катуураак чыгып жатса, демек абал оор дегендик. Зомбулук көргөн аялдын саны көп дегендик. Бактылуу аял менен зомбулукту көргөн аялдын, ажырашкан аял менен үй бүлөсү бекем аялдын көз карашы бирдей болбойт эч качан. Эки тарап эки башка терезеден башпагат. Үй бүлөлүү кезимдеги менен азыркы жалгыз бой кезимдеги ой жүгүртүүлөрүм эки башка. Жаңы ажырашкандагы эркекке болгон жек көрүмдү эстесем күлкүм келет азыр. Баарын топтоп туруп өрттөп жибергим келчү тим эле. Элестет анан зомбулукту, төпөштү көргөн аял кантип атат? Атчуу, айкырык, бейпил турмуштан чыкпайт. Бейпилдикте ыр чыгат, үн кооз чыгат, күлкү чыгат. Жарасы ачышкан адам гана жаңырта айкырык сала алат. Эске салсак, 8 март аялдардын эл алар күнүндө Бишкекте аялдар жүрүшкө чыккан. Алар колдоруна ар кандай чакырыктар жазылган плакаттарды көтөрүп алган. Жүрүшкө чыккандардын аракетине беткат тагып, калпак кийген кишилер жолтоо болгон болчу. Маалымат булагы Барометр Чекит КЖ. Асель Кадырбекова кызы эмчек эмип путку жегенине карабай салмак албай жатканын жазды. Эстрада ырчысы Асель Кадырбекова кичинекей кызы 11 ай болуп Instagram баракчасына жазып чыкты. Андан сырткары кызы эмчек эмип кошумча тамак жегенине карабай жакшы салмак албай жатканын жазды. Периштем жакшы салмак албай жатат. Пюре, ботко, быштакка табити тартпай жатат. Ага карабай тамак берип жатам. Балким маселенин баары генде чыгар. Аябай активдүү. Чоңдор кармаса эле басам деп турушат. Кызымдын мүнөзү бар, 4 тиши чыкты деп жазды ал. Ырчы Асель Кадырбекова 11 айлык кызынын тамакка табити жок болуп жатканын, жакшы салмак ала албай жатканын Instagram баракчасына жазып чыккан. Кадырбекова балким бул жазгандарды кимдир бир үчүн майда барат нерсе болушу мүмкүндүгүн, бирок энелер үчүн бул бир дүйнө экенин толуктады. Маалымат булагы Барометр Чекит КЖ.